Enactus Кыргызстан долбоору ишкердикте инновациялык чечимдерди ишке ашыруу үчүн 7 аймактан келген бизнес лидерлерди, академиялык лидерлерди жана студенттерди бириктирди. Жаштардын ишкердик боюнча улуттук кубогу Борбор калабызда Келечек мамлекеттик платформасынын алкагында өткөрүлдү. Башкы максат жаш ишкерлерди колдоп, аларга багыт берүү. Мы команда Enactus американского. Команда с бесконечными возможностями. Мы наши сердца, мы Enactus Кыргызстан. Келечек платформасынын алкагында жалпы Кыргызстандагы жаштар саясатын ишке ашыруу. Делик жаштар саясаты деген эмне? Бул бардык чөйрөдө бар, бардык багытта бар. Бул биздин эң чоң биздин аудиторияда, себеп дегенде жаштар бул маданиятта бар, жаштар спортто, жаштар экономикада, жаштар армияда дагы бар, окуу жайларда, делик мектептерде. Ошондуктан комплекстүү ишти жүргүзүү максатында бул платформаны бизге ишке ашырып жатабыз. Келечек платформасы президенттин жаштар саясаты багытындагы берилген сөздөрү, мындай каалоо тилектери, ниеттери, багыттарын биз ишке ашыра турган бирден бир мындай аянтча болуп эсептелип атат. Бүгүнкү иш-чарабыздын бирден бир максаты жаш ишкерлерди колдоо багытын биз алдык өзүбүзгө. Жаш ишкерлерди колдоо деген бул эмне? Бул күчтүү түзүлгөн фундамент. Бул жаш ишкерлер бул өлкөбүздүн эркинки экономикасын көтөрүп берчү, бул биздин азаматтарыбыз, жарандарыбыз. Бүгүнкү биздин аракетибиз, күч аракетибиз бул багытта кандай болсо, биз эртеңки жаш экономистка, жаш ишкерлерди тарбияланып чыгып пайда болуусуна түздөн түз өбөлгө түзүлмөкчү да. Бул багытты биз Enactus уюм менен биргеликте ишке ашырып жатабыз. Белгилей кетсек, Enactus Кыргызстан түзүлгөндөн бери жаштардын демилгелерин, стартаптарын колдоо менен бир канча иш жүргүзүп келет. 2021 жылы Enactus Кыргызстан төмөнкү багыттар боюнча стартаптарды өнүктүрүүгө багыт кылат. Туризм, айыл чарба, экология, анын ичинде кайра иштетүү жана кайра колдонуу, санариптештирүү. Бүгүн биз Келечек платформанын алгагында биз студенттерди, жаштарды бүт Кыргызстандын аймактардан келген жаштар стартаптар менен бүгүн презентация менен чыгышат, таймашка чыгышат, инвесторлар, бизнесмендер, анан эл аралык уюмдардын мүчөлөрү ушул стартаптардагы долбоорлорго баа берип, 2-3 программа боюнча келатабыз. Негизи бир жыл академик жыл боюнча 33 университет катышып келатып, акырында 20 университет калышты. Бүгүн эртең 2 күн ичинде 20 университеттин арасында бир гана университет тандалат. Стартаптары негизи экологиялык багыттар боюнча, жана жашыл чарба боюнча, анан жана билим берүү боюнча, цифровизация деп коет, жана санариптештирүү боюнча, ушул 5-6 багыт боюнча келет. Жаштардын ишкердик боюнча улуттук кубогуна 1000ден ашык студенттер өз стартаптарынын жыйынтыктарын көрсөтүштү. Ал эми аларды 100дөн ашык бизнес лидерлери баалап, жеңүүчүлөрдү аныктайт. Жаштар болгондуктан мыйзамда көрсөтүлгөн 28 жашка чейин жаштар бардык тең жогорку окуу жайларда. Жогорку окуу жайларда мына учурдагы тенденция бизде кайсыл багытта ишкердикти кылса болот деген так анализдин негизинде жумуштарды жүргүзүшөт. Мына айыл чарба багытында бул маселеге чейин жумуштарды жүргүзгөнү бар. Баягы мүмкүнчүлүгү чектелген биздин жарандарыбыз үчүн жаңы бир методдорду ойлоп табуу, алардын жашоосун жеңилдетчү жумуштарды ойлоп табуу. Ушундай эле экономика тармагында, сатык тармагында, көбүнчөсү өндүрүштүк тармакта жаштардын алкагында көптөгөн идеялар чыгып жатат. Мына ошол багыттын алкагында колдоолор боло бермекчи. Өзгөчө басым белгилеп айткым келе турган нерсе, мамлекет тарабынан бул жылдан баштап жаш ишкерлер үчүн бир топ стартаптарды колдоого алууга бир топ программалар ишке ашып жатат. Мына министрлер кабинетинин төрагасы тарабынан эртең буйруса бул маалымат айтылат деп күтүп жатабыз. Мына жаш ишкерлерди колдоо боюнча биздин мамлекет тарабынан бөлгөн стартаптарга бөлүнгөн акча каражаттары. Жаңы эле министр айтып кетти, билим берүү министрлиги тарабынан дагы ар бир жогорку окуу жайда жанагы идеясы бар, өзүнүн бир программасы бар, өзүнүн бир мындай анык идеясы бар студенттер үчүн жогорку окуу жайлар тарабынан каржылап берүү
программасы мына жакын арада ишке кирип жатат. Андан сырткары 4 миллион доллар мына билим берүү министрлигинин алкагында жаш ишкерлер тарабынан бөлүп берүү программасын ишке ашыруу боюнча иш-чаралар жүргүзүп баштаганы бизди абдан кубандырат да. Биз мамлекеттик жаштар саясатына жооп берген мекеме катары кайсыл багытта жанагы ийгиликтер жаралбасын, бул түздөн түз баягы жалпыбыздын ийгилигибиз деп эсептейбиз да. Себеп дегенде кайсыл багыт болбосун мына жаштар бар. Ош областынан келген жаш лидерлер командасы кубокка 3 долбоор менен келди. Алардын долбоору калыстар тобуна жагып, биринчиликти багындырабыз деген ишенимде турушат. Саламатсыздарбы, мен атым Сүйүта, мен Ош мамлекеттик университетинен келдим. Бул жылы бардык командалар күчтүү, бирок эң күчтүүсү Ошгу болот. Бул жылы биз только утабыз и биздин долбоорлорубуз бул жылы аябай күчтүү и биз только жеңебиз. Бул жылы биз 3 долбоор менен келдик. Эко келечек, Айтюмун жана Агрогрин долбоорлорубуз менен келдик. Эко келечек долбоору пластиковый бөтөлкөлөрдү кайра иштеп чыгуу менен алардан шыпыргы жасап жатабыз. Анын дагы экинчи багыты бул туура эмес орнотулган баннерлерден биз шопер тигип жатабыз. Дагы бир агрогрин долбоорубуз, агротуризм менен алектенет. Шаардык жашоодон тажап, шаардан тажап калган адамдарга биз айыл жергесине, фермаларга жана теплицаларга тур уюштуруп жатабыз. Биз Баткен мамлекеттик университетинин студенттери болобуз. Бул жылы националдык соревнованияда биринчи жолу болуп жатабыз. Биринчи жолу өтө шаңдуу, өтө кубанычтуу, өтө мыкты даярдыкта келдик буюрса. Биздин долбоор биз Баткен мамлекети кандай десем, тажик чек арасына жакын болгондуктан тажик чек арасындагы жаштарды колдоо максатында аларга тил үйрөтүү жана медиа борборун компьютердин тилдерин үйрөтүү боюнча жаштарга мындай жол ачып берели дедик. Жаңы техникага Баткенди өнүктүрүп, Баткенди колдоо максатында ошол проект менен келдик. Жаштарды колдоо. Биз бул долбоорду ушул 2022 жылдын январь айында баштадык. Баштап азыркы учурда өтө жакшы бир деңгээлге чыгып алдык буюрса. Биз ойлойбуз, азыр деген 2022 жыл бул техниканын өнүккөн заманы, көп нерсе компьютер. Биздин өтө мыкты бир деңгээлге чыгара алабыз. Мисалга, компьютерден азыр аз бир жерге барсак, айтишникти мисалга ала турган болсок, алар өтө бир жакшы деңгээлге чыгат, жакшы акча таба алат, өзүнүн үй бүлөсүн да бага алат. Биз жакта ал жерден айтишник, компьютер болуп өтө мыкты үйрөтө алабыз деген ойдо. Мыкты деңгээлге чыга алабыз биз буюрса. Дивизиялар кандай? Биздин дивизиябыз Кыргызстан, Баткенден башталат. Кыргызстан, Баткенден башталат. Иш-чарада 3 багыт боюнча стартаптар көрсөтүлөт. Enactus командаларынын эң мыкты социалдык ишкердик стартаптарынын презентациясы, мыкты мектеп стартаптарынын презентациясы жана Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн колдоосу менен жаш табышкер долбоорунун алкагында мыкты агро стартаптардын презентациясы болот. Бул 3 багытта жаш ишкерлер өз долбоорун сунуштап жакташат. Enactus КГУ-ста командасынын капитаны болуп эсептелинем. Бүгүнкү күндө биз бир чоң проект менен чыгабыз. Эково деген ал чоң проектибиз экиге бөлүнүп кетет. Эки проекттин ортосунда кандай айтсам бир связи бар. Ошондуктан биз экөөнү бириктирип койдук. Бир чоң проект кылып, эки проекттин кайра иштетүү проекттер, мисалы, ушул эле баклажкадан кайра бир нерсе жасоого же болбосо жаман курактардан курак кийим жасоо проектибиз болчу. Биздин идеябыз деп айтсам болот. Мисалы, биз желим идиштерден азыркы учурда биз азыр басып жүргөн эле тротуар бар да. Ошо тротуарный плитканы биз жасайбыз. Ушул желимди колдонуп, желимге дагы атайын бир ызыктарды кошуп туруп, анан тротуарный плитка болот. Ал азыркы плиткаларга караганда аябай, кандай айтсам, аябай көп преимуществолору бар да. Жакшы жактары көбүрөөк азыркы плиткаларга салыштырмалуу.
Биз болсо Inactus KGUA команда, бул юридикалык университет. Биз болсо командабыз ушундай эко проекттер жасайт. Эко проекттин аты болсо Nomad Garden. Бирок биз магазиндерде сатканда огород деп аты менен сатабыз. Бул наборлордон биз уже где-то 300 саттык. Азырынча 3 эко магазинде бар. Алар Бишкек шаарында. Элдер ушуну сатып алып, муну жесе болот. Ичинде өстүрүп, ушундай болуп өсүп, микрозелень деп коет. Микрозелень абдан пайдалуу, анткени бунун ичинде именно көп витаминдер бар да. Жана биз Кыргыз тесттен полностью сертификация өткөнбүз. Булар элдер колдонсо болот, тамакка жесе болот деген сертификаттар бар. Жана бизден башка экинчи проектибиз, экинчи направлениебиз. Бул болсо уйларга жана койлорго, тоокторго тамактар да, корм деп коет аны. Ал корм болсо бизде гидропон метод менен өсөт. Гидропоника деген ал жерсиз, почвасыз, этажлап уровень менен өсөт. 1 квадратный метр жерде эле где-то 3-4 этаж кылып туруп, уже көптөн колдонсо болот. В этом году наша команда работала над новыми проектами, и это новая глава нашего пути. Дорогие гости и судьи, мы начинаем. Белгилей кетсек, бир канча айдан бери даярдап анын жыйынтыгын күтүп, долбоор боюнча эксперименттерди жана ошондой эле сурамжылоону жүргүзүп келген студенттер айыл чарба, экология, кайра иштетүүчү продукцияларын көрсөтүп айтып жатышат. Бул жаш лидерлер эл аралык инновациялык технологиялар университетинин студенттери. Алар өзлөрүнүн эко күйүүчү май долбоорун жактайт. Зирек зээндүү жаш лидерлер мындай долбоордун үстүндө 2-3 жылдан бери иштеп келишет. Биздин манайыбыз абдан жакшы, манайыбыз 5, даже 10 десем болот. Анткени бул жактан энергиядан алдык, көптөгөн студенттерди, досторубузду көрдүк, ошолор менен чогуу биргелешип, таанышып, учурашып, өлө жакшы манайды көтөрдүк дагы. Биз абдан бир чоң 3 проект менен келдик. Буюрса биздин жюрилерге, биздин улуу муундагы предпринимательдерге өзүбүздүн проекттерибизди көргөзүп, биринчи орунду же жакшы сөздөрдү угабыз деген үмүттөбүз. Аша? Биздин долбоорлор мынакей көрсөңүздөр болот. Атайын жаныма алып турмун. Биринчи проектибиз биз деген 3 проектти биргелештирип туруп чогуу алып келтабыз. Уже 3 жылдан бери чогуу алып келтабыз. Биринчи проектибиз экологияга жардам берет, экотопливо деген. Жанагындай билесиздер го, азыр кышында өзгөчө смог болуп атат, жанагындай түтүн, машинадан газдар чыгып, ошонун баары болбосун деп, ошолор хотя бы экологияны сактап азыраак болсун деп экотопливо деген проект. Аны деген биз уже соревнованияда дагы бир көп кылып айтып беребиз. Азыр үстөртөн эле айтып кете берейин. Экотопливо бул экологическое топливо, өмүргө замена экология менен. Теперь экоудобрение, экоудобрение деген проект. Экоудобрение деген бул атайын жанагы жер жемиш өстүргөндөргө, фермерлерге, жанагындай мал чарбачыларга ошолордун бардыгына жардам бере турчу удобрение даярдайбыз да. Абдан кызыктуу менен метод менен жасалат, ошондуктан абдан интересный, абдан кызыктуу проекттин бири болот. Ошондуктан көңүл буруп кетиңиздер. Эми 3-чү завершающий акыркы проектибиз Fashion Studio. Бул социалдык проект. Азыркы учурда деген студенттер, биздин досторубуз эле иштешке мажбур болот. Кээ-биркилердин үй бүлөлүк шарты менен боюнча, кээ-биркилер өздөрү эле иштеген жакшы көрөт. Ошондуктан анан ошо иштеп жүрүп окуусун кое берип, окуй албай калбасын деп, биз университеттин ичинде жумуш ачканга жаңы проект кылып Fashion Studio деп ачтык да. Иш чаранын жыйынтыгында мыкты стартап менен жеңүүчү болгон Inactus студенттик командасы Пуэрто-Рикодо 2022 жылы өтүүчү Inactus дүйнөлүк кубогунда мамлекетибиздин аттынан катышат. 15 мыкты агро стартаптын ар бири 3000 евродан каржыланат. Мектеп стартап командасы мектеп окуучуларынын Евразия сынагында өлкөнүн атынан чыгат.
Белгилей кетсек, Enactus Кыргызстан иш-чарасы 2 күн болуп өттү. Экинчи күнү жеңүүчүлөр аныкталып, анда Кыргыз улуттук университетинин жаш лидерлер командасы Пуэрто-Рикодо 2022 жылы өтүүчү Enactus дүйнөлүк кубогуна жолдомо алды. Достойная работа и экономический рост, а также ответственный